районунда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына, ата-энесинен эрте айрылган бөбөктөргө, колдоого муктаж болуп тургандарга окуунун алдыңкыларына район акими тарабынан жашыл балаты майрамы уюштурулду. Кичинекейлердин маанайы көтөрүлүп, алган белектерине кубанып турушту. Ар кимиси өзлөрүнүн жөндөм шыктарына жараша ырдап бийлешип, ар кандай оюн зоокторду аткарып беришти. Жыл узатып, жаңы жылды окуудагы жетишкендиктери менен тозобуз дешип, балалык бактылуу мүнөттөрдүн ар бир урунттуу окуяларын эстерине сактап калышары да ырас. Балдар жердин жандуу гүлдөрү деп айтылгандай, жер бети аппак карга чулганып турса да, бүгүн теп-тегиз ачылган мандалак гүлгө толуп турган айланадай туюлуп турат. Быйылкы жылда дагы ушу биздин салтка айланып калган мектебибиз дайыма алдыңкы келебиз. Ошол ийгиликти дагы быйылкы улуу жылында дагы ошо колдон чыгарбай алдыңкы орундарды ээлеп келүүгө мен дагы тилектешмин. Узап бара жаткан жылыбызда жаман жылдардан болгону жок. Өлкөдөгү өнүгүүлөр, канчалаган бала бакчалардын, мектептердин курулуп ишке берилиши, билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөр, мына ушунун баары эртеңки келечегибиз болгон балдарга арналып отурат. Алардын татыктуу билим тарбия алышына талбай аракет көргөн мугалим эже агайлардын да эмгеги зор. Жашыл балатынын айланасында ар кандай жан жаныбарлардын элесин жумуктугудай элестетишип, баары кызыгуу менен карашат. Мындай элестүү майрамга шаң кошконда мына ушул мугалимдер. Жакшы окудум, апама жардам бердим. Мен 2 неберем бар. Өкөн тең атасы, энеси каза болуп калган. Ошолорго мына бу Тоң районунун акимияты тарабынан жаңы жылдык белек уюштурулуп, балдарга жылда ушундай майрамды жакшы маанай тартуулашат. Балдарыбыздын көңүлү ачылып, подаркаларын алып аябай кубанып турушат. Элиме кааларым ден соолук, аманчылык, тынччылык, барчылык, молчулук болсун, асманыбыз ачык, телегейибиз тегиз болсун, балдарыбызга Кудай бак берсин. Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарыбыз, Баткен согушунун катышуучуларынын балдары, ушул сыяктуу көптөгөн балдарыбыз келип, майрамдык иш-чара өткөрдүк. Ушул учурдан пайдаланып, балдарыбыз бул биздин мамлекетибиздин эң негизги байлыгы, андыктан балдарыбыздын келечектери кенен болсун, ден соолуктары бекем болсун, жашоодогу алдына койгон максаттарына жетишип, дайым буларды ийгиликтер коштоп жүрсүн. Мектеп билимгенче, билимге сугарылган бөбөктөрдүн окууга болгон кызыгуусун арттырууда мына мындай иш-чаралардын да мааниси өтө терең экенин катышып көрүп отургандар айтышат. Бөбөктөрдүн көңүлдөрү эргеп, эртеңки күнгө үмүттүү карап, окуунун алдыңкысы болууга аракет көрүшөт. Мектептеги ар кандай ийримдер окуучулардын жөндөм шыгын ойготуп, коомго болгон көз карашын өстүрөт. Алар эркин сүйлөп, эркин ой жүгүртүүгө калптанышат. Бүгүнкү жаңы жылдык жашыл балатыны көрүп отурган көрүүчүлөр, ата-энелер өзүлөрү да балдарынын өнөр таланттарын көрүп ыраазы болушту. Коомдун өнүгүп өсүшүнө карай, тарбиянын таасирдүүлүгүнө чын ыкластан таазим этип, белектерин алып, жан дүйнөлөрү руханий дөөлөткө байып, үйлөрүнө сапар алышты. Анан албетте жаңы жылыбыз ак жолтой болсун деген тилектерин байма-бай айтып, жаңырган ырдын ыргагында кол булгалап узашты. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Тоң районунан.